Бала чагыңыз элге белгисиз. Чоң ата чоң эненин колунда чоңойдум. Чал кампирдин баласы болгон экенсиз. Ооба. Махабат дастаны деген тасма бар эмеспи? Сиздин айылыңызда тартылыптыр. Доромбек Садырбаев агабыздын Махабат дастаны көркөм тасмасы биздин айылда тартылып калды. Ошондо айылдыктар кой мунун болбойт экен деп Мен чоң атам дагы тартылып калган тасмада үзүндүлөр да бар. көркөм китепке кызыкчу элеңиз. Тайгандар жөнүндө, күлүк аттар жөнүндө. Юрфак, экономфакка тапшырам деген Кайсыл кесиптин ээси болосун дегенде жылкычы болом дейт элем. экономисттик, адистикти ушунчалык тереңдеп казып окудуңузбу? Терең эле билимди казып жүрдү дегенден алысмын. Дипломуңуз фальш эмес, жасалма эмес. Дипломум жасалма эмес. Көрүнбөй калдыңыз саясий айдыңда. Көз жүгүртүп байкап, мамлекетибиздеги ички саясатты, тышкы. Кыргызстандын Бажы союзуна кириши туура болгонбу? Бул демилге көтөрүлгөндө биз каршы болгонбуз. Инфляция эмнеден улам болуп атат? Кантип токтотсо болот? Экспортко чыгарып, продуктуну, валютаны алып киришибиз керек көбүрөөк. Партиялык системанын ишке ашпай калышы. Калыптанып калган, түптөлүп калган партиялардын аздыгы. Ачыгын айтканда Райым Атраимовго байланышкан партия, ошонун лидери болдуңуз. Өзүнүн максатына жеткен жок партиялык система. Ошондуктан бул маселени жапсак туура болот деп ойлойм. Эки киши кыймылдамайынча ушу мамлекеттик органдар шал да. Жоопкерчиликтүү алуудан коркот көбү. Парламенттик шайлоо канчалык деңгээлде таза өттү? Акчага сатып албай элди. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте мейман бар, каарманыбыз бар. Аты жөнүн дароо айтайын. Мирлан Бакиров. Саламатсызбы, Мирлан мырза? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, саламатсызбы. Атайын убакытты бөлүп ушул студияга келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Сизди көпчүлүгү билет, билбегендер дагы болушу мүмкүн. Сиз кезинде ушул эки жолку чакырылышта парламентке депутат болгонсуз, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери болгонсуз, анан парламентте вице-спикер дагы болгонсуз, андан кийин мамлекеттик мүлк фондун жетектегенсиз дегендей. Эми суроону баштай берелим, мындай. Көпкө чейин мындай көрүнбөй калдыңыз саясий айдыңда, саясий талаада дегендей. Мындай саясаттан четтеп эле жөн эле жүрөйүнчү деп ушундай чечимге келдиңизби, же болбосо башкачабы четтедиңизби, же четтетиштиби дегендей. Чоң рахмат сурооңузга. Туура айтасыз, мени эки чакырылыш депутаты болуп, акыркы бир 3 жыл десем болот. Себеби мына 2020-жылдан кийин мамлекеттик мүлктө да 2 жыл иштеп калдым. Андан кийин 3 жыл өзүм жеке жумуштар менен, бала бакыра менен, тууган урук менен дегендей көбүрөөк убакыт бөлүп, ошол эле мезгилде жеке өндүрүштө дагы эмгектенип келип атам азыр. Бетон тармагындагы заводдо директормун. Саясаттан четтетишти дегенден мен алысмын. Себеби ошол мезгил ушунга туура келди. Себеби парламенттик шайлоолор өттү, анга биз аралашкан жокмун, катышкан да жокмун дегендей буга чейин. Таптакыр четтеп кеттим деп дагы айта албайм. Себеби ошол мезгилде сырттан болсо дагы көз жүгүртүп байкап, мамлекетибиздеги ички саясатты, тышкы, деги социалдык, башка экономикалык маселелер боюнча көз жүгүртүп байкап турамын. Эми сизди майк эмне үчүн чакырдым? Кантсе дагы мындай чоң саясаттын бир кыйрларында жүрүп калдыңыз дегендей, бийликтин бир бутагы болгон парламентте ушу аралашып көрдүңүз дегендей. Эми сизге байланыштуу ызы-чуулар, ал бул сөздөр ал өзүнчө, бирок кантсе дагы ушул тажрыйба бар. Тажрыйба бар кишиден, мисалы үчүн ошол эле партиялык система боюнча саясаттын ой чуңкурлары жөнүндө мындай сурасак орунду болот деп ойлоп мен чакырдым да, негизичи. Тажрыйба бар. Өйдө ылдыйды көрдүңүз, же болбосо жана ошол Сооронбай Жээнбековдун тушундагы парламенттик шайлоолор боюнча дагы мындай суроо бар менде дегендей. Андан башка боюнча
айрым бир персоналар боюнча. Анан бирок эң башында ушул саясатка, парламентке чейинки фундамент. Бала чагыңыз элге белгисиз, студенттик курак, ошол фундамент кандай куюлду, ошону билүү мен үчүн мындай маанилүү да. Анан мен бир аз сухбатташсак, Дооронбек Садырбаевдин кино режиссерлугу менен тартылган жанагы Махаббат дастаны деген тасма бар эмеспи, белгилүү. Ошол тасма көрсө, ушул сиздин айылыңызда тартылыптыр. Ал Кызыл үңкүр деген айылда, Туура айтасыз. Анан ошол Кызыл үңкүр айылында ошол тасма тартылып атканда сиз 8 жашта экенсиз. Анан эми канча жашта болсоңуз деле мындай акыл токтотуп, ким эмне болуп атат айылда дегендей. Анан ошол айылда кино тартылып атса, айыл апада кичине бирдеме болсо баарына жетет го негизичи. Туура айтасыз. Анан ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз, ошо кандай тартылды эле, анан айылдын элин киного тартабыз, жүргүлө деп Дооронбек Садырбаев өзү жанагындай кыйкыргычын кармап алып, массовка деп коет, андай мындай ошондойлорду көргөн. Ошол процесстерди айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Туура айтасыз. Азыр дагы бир аз балалык күндөрдү эске салып койдуңуз. Мен 6 айлыгымдан тартып ата энемдин иш шартына байланыштуу чоң ата чоң энемдин колунда чоңойдум 6 класска чейин. Ошол мезгилде албетте ошол мезгилде советтик жаш окуучулар сыяктуу эле жалпы балалык күндөр өттү. Канча бир тууган элеңиз? Биз 2 бир тууганбыз, карындашым жана мен. Ошол учурда сиз эскертип кеткен Дооронбек Садырбаев агабыздын ошол Махаббат дастаны көркөм тасмасы биздин айылда тартылып калды. Албетте ал биз үчүн ошо өзгөчө эсте каларлык бир убакыт мезгилдердин бири болду десем жаңылышпайм. Себеби күндө баягы массовка деп ошол мезгилде барабыз. Анда биз 8 жашта атты ар чап десе ар чабабыз, бери чап десе бери чабабыз. Айылдын атчан жигиттери барасыздар. Ооба, күндө баягы сабакка же жумушка баргандай барабыз. Ошол жерде эртең менен даяр турабыз. Дооронбек Садырбаев ошол мезгилде аябай энергиялуу мындай бир бизге көрүнгөнү элеси. Ошол баягы громкоговоритель деп коебуз. Ошонусу менен нары бас, нары тарт, бери тап деп. Ошол учурда жанагы Чокубаев сыяктуу, ошол эле Асель Эшимбекова сыяктуу актрисалар жана башка кыргыздын белгилүү аттуу баштуу маданият кино тармагында жүргөн инсандарды көрүп өзгөчө башкада таасирлендик. Канча убакыт тартылды негизи? 1,5-2 айдын тегир аралыгында тартылды, жаңылышпасам. Анан биринчи болуп ошол Кыздын үңкүр айылына келип, бүткөндөн кийин тасмасын бет ачарын көргөзгөн. Анга дагы келип катышып, ошол кезде тартылган азыр эми көбүнүн көзү өтүп кетти. Айылдын аксакалдары, апалары дегендей азыркы күндө жашап жаткандар бар. Бул тарыхый тасма десем жаңылышпайм. Себеби кыргыз менен казак элинин ошол мезгилдеги маданиятын, тарыхын, мамилесин, албетте ошол мезгилде дагы саясатын дагы чагылдырып кеткен бир белгилүү тасмалардын бири болду десем жаңылышпайм. Эми мындай айтканда айылдыктарды 1,5 ай убара кылыптыр да, деги ары топуратып, бери топуратып, сөздүн жакшы маанисинде убара кылыптыр деп атам. Ошондо мында айылдыктар эми күнүгө кино тартылганда өзү кино режиссер жанагындай үн күчөткүч менен бир эле жол эмес, бир эле дубль эмес, экинчи дубль, үчүнчү дубль, кайра атыңарды ары кайрыгыла, кайра чапкыла деп. Ошондо айылдыктар кой мунун болбойт экен деп мындай налып алып шарчап чалыгып анткен жокпу? Эми биз эми албетте 8 жаш балалык кез деп балалык кез. Ошол көз караш менен караганда ал мезгил элдин пейили таптакыр башка экен. Айтпайм, чакырса деле бир жарыялайт. Жана сиз айткандай кайра дубльде тигисин алып чыгалып, болду белеки дубль 3 деп. Ошондон көргөнбүз биз баягы. Бирок айылдын эли мында акча төлөнбөй эле бекер эле катышса керек. Бекер. Берерге ашын таппай, баягы эмне маселе болгон болсо колдон алып, чогуу жаран аракет кылып жүргөн ошол мезгилде мына мен чоң атам дагы тартылып калган ошол тасмада үзүндүлөр да бар. Биздин ошол үйгө дагы көп келчү. Ошол актерлор. Анан барлашып пикир алышып отурганда келгиле
чогуу тартылайлы барайлы деп чогуу чаран жүргөн учурлар эсимде. Эч кандай бир тыйын үчүн же бир башка бир кызыкчылык үчүн болгон жок. Элдин пейили таптакыр башка болчу. Азыр деле ошол айылдын пейили, Кыздың-Күрөк айылдын пейили жаман эмес, себеби андан кийин жаңы мына тасмалардагы бир эске салып кетейин. Акыркы тасмалардын бири катары Бейшенен таманында биринчи бөлүгү дагы, экинчи бөлүгү да ошол айылда тартылды. Кыздың-Күрөк айылында башталышы. Анан ал жерде дагы мен тиги Руслан Акул менен да жолугушуп сүйлөшүп калдым айылга барганда. Эмил менен. Руслан Акун дагы бүгүнкү күндө белгилүү режиссерлордун бири. Кыргыздын Немне деген мыкты тасмалар жараткан. Ал жигит дагы айтып атат да, сизде айылдын элдин пейили жакшы экен, маданияты мындай меймандос экен депчи. Бул дагы бир белги. Анан бүгүн YouTube каналдарында жүрүп жатат Биздин класс деп сериал мектеп жөнүндө. Мындай айтканда ошондон кийинби бир бага ачылып, бир топ көркөм тасмалар тартылды. Көрүмдүү, элге мындай таасирдүү десем жаңылышпайм. Кино тартканга ыңгайлуу айыл окшойт да, Мүмкүн кандайдыр бир жагынан эми чыгармачыл инсандарга жактыго деп ойлойм да. Ата энеңиздин кесиби кандай болчу? Атам бухгалтер, колхоз совхозда ошол мезгилдерде башкы эсепчи, эми Союз убагындагы өзүңүз билесиз, бир колхоздон экинчи колхозго өтүп иштеп жүрчү. Мисалы, Нокен районунда ал мезгилде Ленинский район деп көп колхоздордо иштеди. Ушинтип көчүп жүргөнүнө байланыштуу мен ошол чоң атамдын колунда чоңоюп калдым. Ал мезгилде негизи табияттагы ушундай болчу, эгер эскерип калсак, чоң уулун же башкасын мен чоң атам чоң энем багам деп мен абдан сыймыктанам. Мен ушул чоң атамдын тарбиясын алганга, чоң энемдин мээримин алганга, ошол айылда чоңоюп, айылдын турмуш шартын мындай жон тер менен сезип дегендей, себеби азыркы күнгө чейин ошол классташым болобу, ошол айылда чоңойгон туугандар болобу, мамилебиз өзгөчө. Баягы мындай жөн сөз менен айтып коет го, чал кампирдин баласы болгон экенсиз. Ооба. Мектепти кандай окуш элеңиз? 5 менен бүттүңүзбү? Отличник болуп же двоечниктерге да кирбей, отличниктерге кирбей, ударник болуппу? Туура. Албетте 5ке окуп десем мен калп айткан болом. Өзүңүз айткандай чал кампирдин баласы болгондон кийин албетте аракет кылболду. Мындай 3 алган күндөр да болгон, 4, 5 алган күндөр да болгон. Орточо окудум десем, мен айылда орточо окудум десем жаңылышпайм. Андан кийин Нокен районундагы азыркы Масы айылында окудум, 1 мектепте 2 жыл. Андан кийин бүткөн жерим азыркы Доромбек Садырбаев атындагы айыл өкмөт болуп калды. Шайдан номер 4-чү жаңы турмуш орто мектебин 1992-жылы аяктагам. Кыскасы айылдагы мектептерде эле окупсуз? Айылдагы мектепте окуп, айылдагы классташтар менен бүгүнгө чейин мамилем бар. Китеп окуу жагынан мындай көркөм китепке кызыкчу белеңиз? Роман, повесттер, аңгемелер, поэзия балким? Мен эми айылда чоңойгондон кийин жылкы баласына жакын болуп чоңойдум, азыркыга чейин жакынмын. Анан албетте ошол мезгилде алгыр куштар жөнүндө, тайгандар жөнүндө, анан ушул күлүк аттар жөнүндө жана куштар жөнүндө бир китеп бар эле. Ошону кайра окугандан тажабачумун. Аябай мындай таасирлүү десем мен үчүн жаңылышпайм. Азыр деле кийин көрүп, кээде кызыгып дагы бир сыйра карап коем. Өмүр таржымалыңызды карасам, сиз эконом факты бүтүпсүз, улуттук университеттен, мамлекеттик университеттен. Ошондо бул кесип, бул бала чактан бери эңсеп күсөгөн, самаган ушундай кесип болду, экономист, эконом факка тапшырыпсыз да. Анан же болбосо ошол учурда өзүңүз билесиз, баягы юрфак, экономфакка тапшырам деген ушундай тренд болуп аткан да. Анан ошонун күзү менен эле болуп калдыбы? Же өзүңүздүн мындай эңсеген бир кесип болду бул? Туура айтасыз. Ушул жерден дагы бир нерсе эске түшүп кетти. Чоң атам кайсыл кесиптин ээси болосуң деген пикир болот эле да. Жылкычы болом дейт элем. Ушул айылда эле может жылкы багып жүрөм деген может балалык кыял болгондур.
Атам жана айткандай экономист бухгалтер болгондуктан өзү кесибин ал мезгилде эми ушундай бир улап кетүү өзүнчө маданиятı атанын баланын кесибин дегендей улам. Атамдын демилгеси менен ошол улуттук университеттеги бухгалтердик эсеп кесиптигини тапшырып ошолду аяктагам. Биз биринчи кадам шилтегенде эле контракттык мезгилдер болгон учурлар, ошо 92-жылы биринчи биз контракт катары тапшырганбыз. Улуттук университетинде контракттык экономикалык факультет, ошонун ичинде бухгалтердик эсеп боюнча адистике. Анан жыйынтыгында 96-жылы биз биринчилерден болуп жогорку билимдүү дипломду алдык. Бул бакалавр. Анан кийин баягы башкача системалар кирди. Ошондо жогорку билимде, жогорку окуу жайында сиз ушул экономисттик адистикти ушунчалык баягы ийне менен кудук казгандай тереңдеп базып окудуңузбу, кызыгып окудуңузбу? Муну сурап атканын себеби баягы жогорку окуу жайларындагы коррупция, сабактарды акча менен бүтүрүү маселеси дагы ошол убакта мындай күч эле азыр эми таптакыр жок дебейм, бирок азыр деле анча мынчаларына бар дешет. Чындап эле ошондой берилүү менен окудуңузбу ошол адистикти? Мен ойлойм, ал мезгилде чынындап негизи билим берүү тармагы системасы аябай көңүлдү буруп, аябай окутчу. Программада эмне жазылган болсо, эмне камтылган болсо, ал студенттин баардыгын катышуусунан баштап зачет болобу, экзамен болобу терең көңүл бурулчу. Биринчиден. Экинчиден, ошонго ылайык албетте студенттер даярданчу. Мен эсимде, биз мына жатаканада жашаганда түнү менен болсо дагы даярданып, эртең бул тапшырыш керек, бул модуль же бул экзамен деп катуу даярдык болчу. Өтө баягы терең эле билимди казып үрдүп дегенден алысмын, бирок ушул студенттерден калып кетпейин деп, артта калбайын, өтпөй калып уят болбойн деген максат менен атаандашуу катуу эле. Биз аябай ошол учурда мезгил элестетсем, билимге болгон басым, билимге болгон мамиле, билимге болгон аракет өзгөчө болгондуктан жаман окудук деп айта албайм. Негизи бизде ушул айрым бир депутаттардын диплом маселеси бул жасалма экен, бул негизи окуаптыр деп ошо чыгып атпайбы? Туура. Аны ошол жагынан мындай дипломуңуз фальш эмес, жасалма эмес. Дипломум жасалма эмес. Дипломдун номерин дагы биринчи диплом билем, 0550 деген диплом менен алып, ошо номер дагы өзгөчө болгон. Анан кийин мамлекеттик экзамен тапшырганда дагы, госэкзаменде практика жана башка талап негедир башка деп элестетем азыркы мындай салыштырмалуу. Ошондуктан толук окуп, толук аяктап, адистикке ээ болуп жумушту баштаганбыз. Жакшы. Иш тажрыйбаңызды карасам, мынау парламентке келгенге чейин мынау Жалал Абадта салык инспекциясында иштепсиз. Инспектор болуп, анан да башка бир жерде бухгалтер болуп иштепсиз. Жалал Абад облустук финанс бөлүмүндө бюджеттик бөлүмдү башкарыпсыз, бөлүм башчы болуп. Анан баягы ОСО деп коюп, жоопкерчилиги чектелген уюмдарда иштепсиз бир топ. Анан эми кыскасы, адистигиңиз экономист да. Кыргызстандын экономикасына сиздин бааңыз кандай? Биз кандай экономикалык модель менен жашап атабыз? Туура айтасыз. Негизи Кыргызстан экономикасы бул жалпы айтканда, мына жыл биз бюджет караганда жана башка учурларда бул социалдык багытталган бюджет биздики. Себеби көбүрөөк медицинага, көбүрөөк билим берүүгө, көбүрөөк маданият тармагына каражат көбүрөөк кетчү. Биринчиден. Экинчиден, албетте биз агрардык мамлекет катары 65% айылда жашаган элибиздин салымы менен төптөлгөн айыл чарба багытындагы бюджет экономика десек туура болот. Экспорттук тармактар бар, ошол мезгилде алтын жана башка Кыргызстандан чыгарылган продукциялар. Кыргызстан экономикасы бүгүнкү учурда салыштырмалуу стабилдүү жылдан жылга өнүгүп келе жаткан экономикасына кошулду. Евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги мамлекеттердин ичинен эң алдыңкы орунга чыкты. Бул боюнча Владимир Владимирович Путин дагы өзүнүн баасын бербедиби? Кыргызстан сегодня чемпион деп.
Ошондуктан экономика бул эң маанилүү маселе. Экономиканын ичинде бул макроэкономика биринчи. Бул ички дүң продукция, башкы көрсөткүчтөр. Андан кийин киреше жана чыгаша. Ошондуктан экономика жөнүндө аябай чоң маселе, буну талкуулай берсек убакыт көп кетет. Мен мында жалпы жөнүнөн сурадым. Эки чакырылышта парламентке депутат болуп шайланып келген экенсиз. Анан вице спикер болдуңуз, төраганын орун басары. Канчалык деңгээлде мындай эффективдүү, түшүмдүү, натыйжалуу депутат болдум деп ойлойсуз? Эки жолу чакырылыштын депутаты болушу өзү менин жеке оюмда ошол элдин добушуна ээ болуп келишкенден улам натыйжалуулук бар деп ойлойм. Себеби мен мына кичи мекенин базар курган району болгондуктан ошол жерден көбүрөөк баягы партия болгон күндө дагы өзүнчө округ жана башкалар бөлүнөт. Бул жерде депутаттын негизги милдети мыйзам чыгаруу. Мыйзам чыгаруучу депутат катары бир 30дан ашык мыйзамдын автору болуп, дагы бир канча ондогон мыйзамдардын соавтору болуп салым кошо алдым деп ойлойм. Конкреттүү токтоло кетсем, айыл чарба багытындагы мыйзамдардан мисалы ошол балык жана аквакультура деп боюнча мыйзамды жаңылап өзгөртүп сунуштагам. Бүгүнкү күнү эффективдүү иштеп жатат. Балык чарба боюнча өсүү жаман эмес. Биз асылдуулугу төмөн айыл чарба багытындагы жерлерди элге берип иштетүү максатында аябай демилгедилик топ аракет кылганбыз. Бирок кийин ал да ишке ашты, иштеп жатат. Мен жеке пикиримде болгон аракетимди, билимимди жумшап депутаттын ыйгарым укугуна ылайык иштеп келдим. Эми аны албетте шайлоочулар, коом баасын бериш керек. Эми суроомдун өзөгү ошо эсте кала турган эмне маселелерди көтөрдүңүз дейм да. Мында карап көрсөм мен азыр Google деген бар. Издесең чыгат. Ошол памирлик кыргыздардын маселесин көтөрдүңүз. Анан ошол жерде бир айттыңыз эле, аны ар кандай кабыл алынды коомчулук тарабынан. Памирликтерде жашоо аябай оор экен, кыйын экен. Мына Кыргызстанда жашоо татаал кыйын деп наалыгандар ошо жака барсын, анда ошол жака барып жашап көрсүн деп бир айттыңыз эле да. Туура айтасыз. Жашап көрсүн эмес, ошол жака барып бир көрүп келсин деген мааниде айткам. Себеби мен 2013 жана 14 жылдары удасы менен эки жолу өзүм жеке, биринчисинде экспедициянын жетекчиси болуп, кийинкисинде мүчө болуп барып көрүп келдим. Ал эмнеден улам пайда болгон? Ал мезгилде гезит журнал деген көбүрөөк чыкчу. Де факто гезитинде бир макала чыккан. Памирде боордош кыргыздар кыргыз элинен жардам күтөт деген маани. Мен да окуп чыгып, тарыхын изилдедим, башка каран, чындыгында мага кызык болду. Бул жерде Кыргыз бутагы деген коомдук фонд бар экен. Демилге көтөрүп, экспедицияга түзүп, биз ноябрь айларында жолго чыгып кеттик. Эмнеси үчүн ноябрь айына дегенде, биринчи бул Курманбек Сабирович Бакиев убагында Айгүл Рыскулова деген айым министр болуп турганда барган. Бирок алар ошол жерге жете алган эмес, себеби суу Пянч дарыясы кирип турган учур болгон. Биз ноябрь айын тандаганыбыз ошол суу бир аз азайып өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эки жолу тең айылына чейин барып, ошол жашоосун көрүп, жон терүбүз менен сезип, чындыгында жашоо турмуш өтө оор экендигине көзүбүз жетип ынанган. Бул мен эле эмес, ошол менен барган делегация, экспедициянын мүчөлөрү, ошол медицина тармагында, мына силердин кесиптеш болуп жүргөн Али Токтокунов экинчисинде чогуу барып, Азаттыкка дагы чагылдырып, жакшы мындай маалымат жеткирген. Мен айтайын дегеним, чынында ошол жерде күнүмдүк турмушка каниет кылып, суугуна чыдап, балдардын, аялдардын өлүмү өтө көп, ошонун баарына каниет кылып, адам бир нерсени көргөндө зейни кейип, бир ой толгоо пайда болот да, андай болсо. Анан бул жерде кээ бир болор болбос нерсеге нааразы болуп, наалып, мындай айтканда, окуй мындай болуп атат, анан тиги деген учур болуп аткан ошол мезгилде. Митингдерди кайра чыгарып,
Мен ошондон улам айткан сөзүм ал. Айланайындар. Ушундай эле Кыргызстанда бүгүнкү күнүнө нааразы болгон тараптар болсо бир барып көрүшүп келсеңиздер, мүмкүн пикир өзгөрөт деп. Деги эле адам баласы өзү комфорттон чыгып туруш керек да. Комфорттон чыкуу деген бул айылга бар, жөнөкөй элдин турмушун көр, аралашып ошол деген жерди же мындай айтканда баскан жерди баз. Анан конечно, албетте бул жакта комфортто жүрө берсең, мисалы парламент ичинен чыкпай же кабинетте жүрө берсең, ал турмушту мүмкүн сезбей каласың. Ошондо кандай ошол Памирде комфорт эмес жерде жашаган кыргыздар бул жака комфорттуу Кыргызстанга келүү ниеттери бар бекен, же ошо жерде эле жашап, кантсе дагы ошол жердин мекени болуп калды, ошол жердеги жашоо шартыбызды эле жакшырса жакшы болот эле дегендей таризи бар бекен? Сиз айткандай эки тараптуу ниеттер бар. Чынында бул эми кыргыз болгондон кийин ата тегим ошол жерде коюлган, бул биздин жерибиз, биз бул жактан кайда кетебиз деген дагы бир топ бар. Албетте жаштар айрыкча биз мындай барып окусак, билим алсак, мамлекетти көрсөк деген тилектер бар. Жыйынтыгында Кудайдын кулабы сүйүнсүн, мына бир тобу көчүрүп келди, балдарын окутуп атат, билим берип атат, кайра бар ошол жерде мындай карым катнаш болуп атат. Бул өтө тарыхы терең ал жердин. Бул дүйнөнүн чокусу деп коет бул Памирди. Ал жерде бекеринен айтылбаса керек, бир топ изилдөөлөр болгон, кыргыздан башка чыдабайт. Кудайым өмүр берсе, мүмкүн ошолор көбөйүп, отурукташып дагы карым катнаш болуп, мүмкүн тарыхта дагы башка өзгөлөр болушу мүмкүн. Анан ушул депутат болуп турганыңызда момундай бир нерсени айткан экенсиз, билим берүү тармагы Кыргызстанда коммерциялык уюмдарга айланып кетти деп сындапсыз. Анан мынау четтен келип аткан, жанагы Индиядан келип аткан студенттерди биздикилер ушул акчасын алыш үчүн эле окутуп атышат депсиз. Медициналык окуу жайлар ар кайсы туш-тушта ачылып кетти. Эми ачыла берсин, бирок окутуу базасы, техникалык, методикалык базасы жок деп ушундай сындапсыз да. Туура айтасыз. Медицина бул өзгөчө окуу жай десем жаңылышпайм. Мына ошол Кыргыз медициналык академиясы бүгүнкү күндө окууну бүткөн убагында студенттер же бүгүн иштеп аткан адистер аябай талаш. Ошол Россия Федерациясына жакшы эмгек акыларга алып кетип атат. Ошол айтылган учурларда мындай азыр деле мен мүмкүн маалыматым көбүрөөк жок. Ошол мезгилде тилекке каршы ошол саламат сактоо медицина тармагында келген студенттердин көпчүлүгүн жөн эле мындай окутуп аткан учурларды мен байкадым да. Албетте ошол сырттан келет, контракттын акчасын алат. Ошол региондордон бери ачылып кетти. Кичинекей шаарлардан бери медициналык жана башка деп ачылып кеткен. Мен ошондон улам козгодум. Проблеманы айтыпсыз, бирок проблеманы чечүүнүн жолдорун айттыңыз. Биринчи проблема бул медик, бул ким болбосун адамдын ден соолугу менен байланышкан. Базасы жок болгондон кийин, практика жок болгондон кийин ал жөн эле окуп алып, барып эртең адамдын ден соолугуна залал келтирип коюшу мүмкүн. Проблеманын чечүү жолу лицензия берилип атканда биринчи кезекте базаны карагыла. Экинчи кезекте мүмкүн болушунча борборлоштурган областтын болобу же шаардын болобу жеринде практика менен айкалыштырып алып кеткиле деген маселени көтөргөн. Ошол ишке ашып, биринчи мен демилгемден улам Жалал Абад областындагы шаарындагы эл аралык университетте ушуну ачып алган экен. Бир топ студенттерди алышкан. Жыйынтыгында диплом дагы жок, башка дагы жок, контрактын алып алган. Жыйынтыгында лицензиясы жокко чыгып, ошол бир ордуна түштү. Азыр деле мына көчөдөн тияк бияктан көрүп калабыз, Индиядан келген, башка жактан келген студенттер жүрөт, кээде халаттарын кийип алып жүрүшөт. Азыр ушул жагын байкабадыңызбы? Алар жанагындай мандем жокпу? Эптеп эле окуп жүрмөйбү, акчасын алып окутмай? Ушул жерден бир нерсени ачык айтып коеюн калыстык үчүн. Мына бизде эл аралык университетте ушул база бар деп окутуп келет. Бирок ошону терең изилдеп көрсөңүз, бул жөн эле ошонун маркасын пайдаланат. Анын астында өзүнчө коммерциялык багыттагы уюмдар десек да болот. Өзүнчө схема бар бул жерде. Демек бул али толук чечиле элек маселе. Чечилди деп айта албайм.
Студенттер мисалы төлөп атат, каяка төлөп атат ал билбейт, жыйынтыгында кандай диплом алып атат. Бул өзүнчө өтө чоң шырмалышкан маселе. Экономист адистиги бар экс депутат катары айтыңызчы, Кыргызстандын бажы биримдигине, бажы союзуна кириши, бирөөлөр кышта быжы биримдиги деп жүрүшөт, анча жактырбай. Ушул бажы союзуна кириши мындай туура болгонбу, канчалык деңгээлде утту, канчалык деңгээлде уттуруп атат сиздин оюңузча? Туура айтасыз. Бул демилге көтөрүлгөндө биз анда өнүгүү прогресс депутат өнүгүү депутаттык тобу болчубуз. Бактыгер Кеш башкарган ошол мезгилдеги биз каршы болгонбуз. Ошол стенограммадагы бар, добуш берген учурлар бар. Бажы биримдигине кирүүгө каршы болгонсуз. Кирүү боюнча биз каршы пикир билдиргенбиз. Себеби ал мезгилде эркин туура соода жүгүртүү, эркин жарандардын кирип чыгуусу, эркин мындай бир аймак катары түшүндүргөн. Бирок биз анализ кылып, эсеп кылсаң чыгарганда бул жерде оң жана терс жактары да бар албетте. Канча деген миллиондогон мигранттар ошол жерде эмгектенип жүрөт, бул дагы маселе. Албетте Россия бул биздин стратегиялык өнөктөштүк, бул өзүнчө маселе, геополитика жана башка дегендей. Ошондуктан жалпы караганда кадам туура болгон. Бирок ошол максатына жеттүү, жетпедүү деген маселелер бар. Бүгүнкү күндө мигранттар болгон мамилеси, жөнөкөй эле аэропортко барып кирейин дегенде жөнөкөй эле жаранга болгон тилекке каршы. Европа ошол аймактагы биздин өнөктөштөрдүн мамилеси, чек арадан өтүп атканда ар кандай жүк ташып бараткан фура дейбизби, жүк ташуучу айыл чарба тармагы багытындагы баягы жүк алып бараткан дагы учурлар топтолуп калган. Бул албетте терс көрүнүшү. Соода сатык жана башка ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ар бир мамлекет өзүнүн базарын коргогусу келет. Ошонго ылайык, бирок азыр мына азыркы өкмөт же министр кабинет десек болот. Президент айрыкча мына отурумдар болуп калганда, саммит болуп калганда ачык айрым айтылып атат. Кемчиликтерди бетке айтылып атат. Баягындай кагаз короп, дипломатиялык тил менен эмес, конкреттүү фактылар менен айтылып атат. Бул дагы таасир берип, мындай бир оң жагына жылып бараткандай сезилет. Бирок ичиндеги мигранттардын социалдык маселеси дагы деле калып атат. Жакында эле ушул парламентке жаңадан шайланып келген блогер, журналистке дагы бир блогер, журналист суроо берди го. Эми көрүп атсаңыз керек, саясаттан четте эмес болушуңуз керек. Кабарыңыз бар болуш керек. Ички дүң продукция боюнча суроо берди. Жан башына канча деп. Эми сиз экономист адистигиңиз бар. Ушул суроого жооп бере аласызбы? Кыргызстанда ички дүң продукция жан башына канча экен? Албетте, так жооп берсек, ички дүң продукция деген бул эмне өзү? Ички дүң продукция бул Кыргызстандагы жарандардын, курулуш тармагы жана башка баарды өндүрүлгөн продукттун баасы. Өзүнчө структурага албетте ал бөлүнөт. Мисалы айыл чарба, курулуш, кызмат көрсөтүү жана башка деп. Бүгүнкү күнү ички дүң продукциянын өсүү темпи жакшы. Жана айтылгандай 9%, 10%, 1 миллиард 600 миллион доллардын тегерегинде болуп калды бүгүнкү күндө. Албетте ички ар бир жаранга бөлгөндө 2600-2700 доллардын тегерегинде туура келет. Бул өзгөрүп туручу цифра. Ошол эле мезгилде ички дүң продукция жөнүндө сөз болуп аткандан кийин өсүү темпи жакшы. Кайдан бул өсүү пайда болду? Биринчи кезекте бул теневой экономика деп коебуз, көмөскө экономика мындай ачыкка чыгып атат. Экинчи реалдуу экономика өсүү бар. Ошондуктан ички дүң продукциянын өсүү темпи жакшы. Макроэкономика бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошондуктан мен ал экономист болгондон кийин аналитика кылып турабыз, анализ кылып турабыз, ал боюнча сөз маалыматым бар.
Мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин айлыктарын көтөрүү аракеттери болуп атат. Тигил жактын айлыгын көбөйттүк, бул жагын көбөйттүк деп мына жакында курултайда дагы президент Садыр Жапаров айтты, дагы башкалардыкын көбөйтөбүз деп айтты. Бул эми мындай убактылуу гана жакшы көрүнүш, бирок жанагы инфляция деген нерсе бар. Ошол токтомоюнча мындай жашообуз оорлогондон оорлой бербейби сиз? Кандай ойлойсуз? Туура айтасыз. Экономика бул жана айткандай чоң маселе дегенде, макроэкономиканын ичинде инфляция дагы бар, тышкы сырткы импорт экспорттун балансы дагы бар. Эмгек акы албетте көтөрүлгөнү жакшы. Бирок ошол эле мезгилде ачык айтышыбыз керек, инфляциянын таасири бүгүн өтө билинип атат. Инфляция деген бул эмне? Инфляция бул ички Кыргызстан ичиндеги акчанын жүгүртүүнүн көбөйүшү, эмиссиянын көбөйүшү. Акча канчалык көп жүгүргөн болсо, канчалык масса көп болгон болсо каражат, ошончо инфляция өсүп кете берет. Аны оздуктап туруш үчүн ошол эле мисалы валютаны, долларды допустим, Улуттук банк көзөмөлдөп турат. Ошондо биздеги Кыргызстандагы инфляция эмнеден улам болуп атат жана анын кантип токтотсо болот сиздин оюңузча? Токтотуунун жолу бул көбүрөөк биз валютага, экспортко чыгарып продуктуну, валютаны алып киришибиз керек көбүрөөк. Доллар болобу, рубль болобу, кандай болбосун экспорт валюта алып киришибиз керек. Бул биринчи. Экинчиден, Улуттук банк бул дүйнөлүк, бүткүл дүйнөлүк банк менен жана МВФ деп коет, Международный валютный фонд. Мына ушулардын көрсөтмөсүн да эске алып, экономика менен мындай жүргүш керек да. Ашыкча эмиссияны киргизүү дагы бул инфляцияга алып келет. Албетте доллардын көтөрүлүп кетиши дагы бул инфляцияга алып келет. Ошондуктан бул эл аралык ошол финансы институттар менен тыгыз байланышта болуп, балансты сактоо зарыл. Кыргызстан өзүнүн тарыхый этабында мынау партиялык система дегенди да бир көрдү. Сиз ошол партиялык башкаруу, партиялык системанын даамын бир татып көргөн депутаттардын бирисиз. Мына 5-чакырылышта 2010-2015 жылдары Республика партиясынын депутат болуп келгенсиз. Анан мынау 6-чакырылышта дагы 2015-2020 жылдары Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат болуп келгенсиз. Кыргызстандагы ошол партиялык системанын ишке ашпай калышы, анын артыкчылыгы, кемчилиги жөнүндө бир кыскача пикириңиз. Туура айтасыз. Партиялык система бул биз үчүн жаңы бир багыт болгон. 2010 жылы жаңы баш мыйзамды кабыл алганда 100% партиялык тизме менен парламенттик шайлоо аттануу. Ниети албетте жакшы болгон. Ишке ашпай калганын себеби бүгүнкү күндө биринчиден Кыргызстанда эмне көп? Партия көп. Ошол мезгилде 200дөн ашык саясий партия болгон. Биринчиден. Экинчиден, калыптанып калган, түптөлүп калган партиялардын аздыгы. Партиялар дагы бөлүнөт. Булар социалисттик, либералдык, плюрализмди колдогон, же болбосо консерватор сыяктуу. Мына ошол түптөлүп ошол багытталган партиялар бүгүнкү күндө деле жок эсе. Анан үчүнчүдөн албетте бул коом. Коом үчүн партия, кандай десем, ошо партия түзгөндөр үчүн деле, коом үчүн деле партия бул деле баягы жаңы бир бизнес проекттин сыяктуу болуп калган. Капчыгына карап тизмеге киресиң, добушуңа карап мандат аласың, туура. Албетте коом дагы даяр эмес болгондугу мен өзүм сездим. Ошондуктан партия бул өзүнүн максатына жеткен жок. Партиялык система качан өз максатына жетмек. Эгерде конкреттүү бир түптөлүп калган партия ошол мезгилдеги 65 мандатты добушту алып келгенде 100% ошол өкмөттү курап, өкмөттүн жоопкерчилигин, мамлекеттин ички тышкы саясатын, социалдык жоопкерчилигин мойнуна алып, алдыга жылдырмак максаты. Бирок андай болгон жок. Бир да партия басымдуу добушту алган жок. Жыйынтыгында коалициялар түзүлдү.
коалициянын ичиндеги 4 партия болобу 3 партия болобу ар бир өзүнүн кызыкчылыгын көздөдү. Кадр маселесин мындай туура эмес маселелер болду. Ошондон улам партиялык система, партиялык башкаруу, коалиция, фракция жана башка дегендер максатына жеткен жок. Эми жанагы парламенттик шайлоолорго байланыштуу тиги биримдик мекеним Кыргызстан ошол партияларга байланыштуу шайлоонун жыйынтыгы кандай болгону, эл арасында кандай ызы чууларды жаратканы, полемикалар жаратканы өзүңүзгө эми жакшы маалым. Сиз мына бул мекеним Кыргызстан деген партиянын мына ачыгын айтканда Райым Матраимовго байланышкан партия, ошонун лидери болдуңуз. Анан кийин бир топ көп добуш алды, бирок коомдун кайсы бир катмары булар деген бул туура эмес болуп калды. Бул байлардын партиясы, булар деген добушту сатып алышты деп сөздүн ачыгы. Анан ошондон улам жанагы октябрь окуясы болбодубу негизгиси. Анан кийин мына бүгүнкү күндө ошол артка кылчайып сиз чындап эле ошол Райым Матраимовго байланышканбы же башкага байланышканбы, ошол партияңыз көп добуш алдык, чындап эле ошол добушту биз алганбыз деп эсептейсизби же? Биринчиден артка кайрылган болсок, мекеним Кыргызстан саясий партиясы ошол мезгилде 2012-жылы жаңылышпасам каттоодон өтүп, бир топ шаарларга катышып, ийгилик жаратып келген жаштардан түзүлгөн партия болгон. Анан ошол демилгели топ, биздин эле өзүнүн ошол мезгилде коллегалар жана башкалар дегендей сунуш пикир менен мен ошол партияда лидер эмес, төрага болуп бекилдим. Кезексиз съездде саясий кеңештин мүчөлөрүнүн сунушу менен. Мен жана айтып кеткендей, Кыргызстанда эмне көп? Саясий партия көп. Саясий партия бул коомдук уюм. Саясий партиянын тегерегине саналаш, пикирлеш, кандай бир көз караштары бир бул коомдун катмардан чыккан атуулар чогулуп түзүлгөн уюм. Бул конкреттүү бирөөнүн менчиги эмес, же ОСО же башка эмес дегендей. Ал эми Раймбек Матраимовго байланыштырып келгендин бирден бир себеби катары туура биздин катарда ошол мезгилде Искендер Исмаилович Матраимов болгон. Ал аңа чейин депутат болгон. Ошондон улам деп эсептейм. Албетте, эми шайлоо өнөктүгү башталып, шайлоолор болгондо колдоолор кайсы тараптан болот? Колдоо коомдук тараптан болот. Ошол эле мисалы агасы чыгып аткан болсо, иниси жардам бериши мүмкүн. Иниси чыгып аткан болсо, дагы тууган жардам бериши мүмкүн. Ошондон улам пикир жаралып калган учурлар деп ойлойм. Мен төрага катары саясий партиянын программасын тааныштыруу Кыргызстан боюнча и курамын тааныштырып, ошол пропаганда менен алек болдум. Ал эми ичкинде кандай конкреттүү шайлоочу менен талапкер мамиле болуп атты, мен анга убактым болгон жок. Бул мына Ибрагим Кожоназаров ушунда Ибрагим Жунусов кыргыз эл артисти биз чогуу жүрүп аттык. Ал киши билет бул боюнча. Бул биринчи. Экинчиден, добуш маселесине келгенде, курам кандай болсо, добушка албетте ал таасир этет. Себеби ошол мезгилде ошол партиянын тегерегинде бир топ кыргыздын мыкты уул кыздары чогулган. Бүгүн ошол уул кыздардын арасынан дагы атын атабайын, өкмөттө дагы, парламентте дагы, деги эле активдүү маданий, саясий жана башка коомдук иш-чараларда дагы жүрөт. Эл дагы мындай айтканда коомдун ошол курамына дагы албетте бааны карайт. Мен айта албаймын. Мисалы конкреттүү бир талапкер же ошол коомдук ишмер же сатып алды, же ошонча добуш берген эл сатылды деп. Себеби мен ал процесске аралашкан жокмун. Болгон албетте шайлоо өнөктүгү ушундай. Муну андан кийинки шайлоолордо көргөзүп атат. Ошондуктан бул партиянын жана буга чейин сөз кылгандай, партия өзүнүн максатына жеткен жок, негизи партиялык система. Ошондуктан бул маселени жапсак туура болот деп ойлойм. Бирок ошо жабуу менен, могул суроо менен жабалы. Ошол октябрь окуясынын себептеринен,
тигил себеп болду, бул себеп болду, тиги кишинин айынан болду, бул кишинин айынан болду деген себептерден ошоңку бийлик, андан кийинки келген бийлик, келечектеги бийлик кандай сабак алышы керек деп ойлойсуз кыскача? Кыскача айтканда, албетте бизде шайлоонун кесепетинен көп мынга чейин окуялар болгон. Ошол учурдагы мен октябрь окуясына эгерде токтоп турган болсом, мен жеке аралашып жүргөн дагы ошол мезгилде төраганын орун басары катары ар бир саясатчы же ар бир партиянын төрагасы болобу, лидери болду, бир чоң сабак алды деп ойлойм. Бул кайсыл багытта? Элдин пикири менен эсептешип, мыйзамды сактап, Кудайдан коркуп, мындай бир таза жол менен аз болсо дагы добуш алып, парламентке болобу, башка учурда болобу өзүнүн аракетин кылуу керектик экендигине ынанды деп ойлойм. Президенттик башкаруу системасы өкүм сүрүп жашап атабыз. Анан президент Садыр Жапаров, генерал Камчыбек Ташиев кыймылдамайынча мына башка мамлекеттик органдар, алардын жетекчилери, өкүлдөрү мындай мен бирдеме десем, демилге көтөрсөм, кайра өзүмө таш тийип калабы дегендей кылабы, же болбосо же башка себептери барбы? Анан эки киши кыймылдамайынча ушу мамлекеттик органдар шал да. Акыры мамлекеттик органдар өзүнүн баягы мыйзамдагы функциясын аткарбай, анан чындап эле бул система бүтүндөй мындай шал болуп калбайбы? Мындай эки кишиге эле таянган система. Биринчиден, бул негизи система же өкмөт аппарат десек, бул бүгүн же кече эле пайда болгон жок. Бул бир топ убакыттан бери келаткан, калыптанып калган курам иштеп жаткан. Албетте система жаңыланды. Ошонго ылайык аппарат дейбизби, министрлер кабинет мүчөлөрү дейбизби, ошолор баары ошонго карап түздөнүш керек. Мен деле мына 2 жыл аралыгы өкмөттүн курамында болсом дагы мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун төрагасы катары аралашып иштеп көрүп калдым. Биринчи, бул баягы эле эски калыптанып калган бюрократия. Эмне үчүн баягы өзү мындай аракети менен кандайдыр бир ишти ашырууга бир аз аракетти чабал десем болот. Албетте президент түздөн түз конкреттүү багыттарды берип, өзү киришкен учурлар көп. Чарбалыктагын, экономикалыктагын, керек болсо саламат сактоолоо. Ошол мезгилде генерал Камчыбек Кыдыршаевич дагы, мисалы, чек ара жана башка саламат сактоого чейин болуп атат маселе тартипке. Бул мен байкаганым, айтпайлы аппараттагы бюрократия жана башка депчи, ошол жерде жоопкерчиликти алуудан коркот көбү. Жетекчи болобу, бүгүн макул алдым, эртең кандай болот. Баягы 2 юрист бар жерде 4 ой пикир бар дегендей, юрист бирди айтат, эксперт экинчини айтат. Деги эле бир өкмөттүн токтомун ишке ашырыш үчүн бул 1-2 айды талап кылып калат да, 3 айга чейин кетип калат. Ар бир министрлик менен макулдашып чыгыш керек. Ал убакыт. Бул жерде маселени ыкчам, бат чечүү зарыл деп ошондуктан баягы айткан учурлар болот. Эки кишинин кабак кашын күтүп отурбай, чечимин күтүп отурбай эле мында өз алдынча иш кылуу жагына келсек, бул жанагы Оштун мэри үлгү болуп атат окшойт. Туура. Өз алдынча баягы көчөлөрдү кереги бардай, кереги жогун кереги жоктой өз алдынча чечим калып, ары сүрүп, бери сүрүп, жолдорду кеңейтип ошондой кылып аткан сайт. Бул ошол Оштун мэрине гана таандык бул уникалдуулукпу, же болбосо баягы таянган тоосу бийик дегендей факторлор да барбы? Биринчиден, Ош жана Бишкек шаары өзүнчө статусу бар, мыйзам менен аныкталган шаарлар. Экинчиден, ал жердин мэри, ыйгар муктары чынында көбүрөөк, башка менен салыштырмалуу, мыйзамдык жагы. Бирок инсандык жагына келгенде бул уникалдуулук. Мисалы, Жеңишбек Шермаматовичтин уникалдуу жаңы типтеги башкаруу, стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алуу менен маселени алдыга жылдыруу.
Ошондой эле нерсени ал Бишкекте, Нарында же башка шаарда кыла алабы? Кандай ойлойсуз ошол нерсени? Мен ойлойм, эми албетте борбор шаар бул дагы өзүнчө макамда өзүнчө борбор болгондон кийин мүмкүн бул жерде оорураак болот. Бирок башка шаарларда кайсыл шаар болбосун, кайсыл бир эле шаар эмес, губернатор болуп дагы мисалы кыла алат деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан мен курултай боюнча дагы пикириңизди билгим келет. Мына бизде эми мындай мыйзамдуу парламент деген бар, парламент деген орган бар. Ага эл добуш берген, көп добуш алып келген талапкерлер шайланат. Анан курултай бар. Курултайда президент олтурат, делегаттар шайланып келет, ар кайсы аймактардан, облустардан дегендей. Ошол эле учурда жогорку кеңештин депутаттары да отурду ошол жерде, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дегендей. Анан кийин ошо делегаттар чыгып маселелерин сүйлөйт экен. Сын болсо сын, жакшы болсо жакшысын сүйлөйт дегендей. Ушул курултай институтунун эффективдүүлүгү канчалык? Бул деген баягы 4 дөңгөлөккө кошулган 5-чи дөңгөлөк эмеспи мындай? Кереги делеги жок. Учурунда ушундай пикирлер болгон. Себеби биз 2005-чакырылышта депутат болуп келгенде дагы ошол эле курултайчылар деп койчубуз. Кадыр Кошалиев баш болгон бир топ активисттер келип ушул мыйзамды кабыл алышыбыз керек, себеби конституциялык нормада турат деген учурларда эми депутат катары бул парламенттин укуктарын кайталаган болуп калат деп көптөрү кызыккан эмес. Практика жүзүндө биринчи курултайды президент указы менен өткөрдү. Мыйзамдык норма жок, бирок указ менен өттү. Мен ошол жерде мамлекеттик мүлктүн фонд төрагасы катары өзүм да катышып, угуп, башынан аягына чейин бул институт керек экендигине мен ынандым. Себеби түздөн түз ошол жерде президент менен айылдан келген, региондон келген жарандын ортосунда пикир алышуу же жок дегенде маселесин айтуу. Бул Кыргызстан үчүн уникалдуу, негизи Орто Азия үчүн уникалдуу нерсе деп айтсам болот. Бир дагы президент эл менен ушундай ачык диалогдо эртеден кечке отуруп укканын мен көргөн эмесмин. Ошондон улам. Экинчиден, туура 3-чү жанагы деп атканда бул көч бара түзүлөт демекчи, мына акыркы курултайды ала турган болсок, 4-чү курултайды. Уже мыйзам бар, регламент бар, мындай маселе кабыргасынан коюлган учурлар бар. Ошондуктан бул керек экендигине дагы бир жолу ынандым дагы. Бул жерден кайнап отуруп конкреттүү бир идеология мамлекет үчүн, министр кабинети үчүн конкреттүү иш аткаруу багыты 2026 жылга мисалы. Ал эми президент үчүн ошол жергиликтүү калктан чыккан толук маалымат алынды деп ойлойм. Сиздин баягы Мекеним Кыргызстан, Биримдик партиясына байланыштуу жана парламенттик шайлоолордун жыйынтыгына байланышкан ызычуулардын ток этери элди сатып алды, байлар кийлигишти, анан ушундай болуп калды дегендей ушул нааразылыктар болду да. Кече жакындагы парламенттик шайлоо канчалык деңгээлде таза өттү, канчалык деңгээлде акчага сатып албай элди мындай калыс, таза өттү деп ойлойсуз? Биринчиден бардыгы салыштырмалуу менен билинет. Эгерде биз 2013 жылы шайлоону кайта турган болсок, ал мезгилде бюллетень менен партиялык тизме болгон. Кийинки 2015 жылы бул биометрикалык болду. 2020 жылда биометрика болду. Бул акыркы өткөн шайлоо таптакыр уникалдуу ат менен төдө айырмасы бар шайлоо болду. Техникалык жагынан алганда. Дистанциондук шайлоо мүмкүнчүлүгүн жаратып берди. Кайсы жерден каралсаң шайла деп. Эки гана маселе калды деп президент өзү да айтып кетпеди. Бул элдин катышуусу жана ушул сатып алуу маселеси. Бул жерде биринчиден административдик кандай бир колдоо таптакыр болгон жок. Эми пенде болгондон кийин, эл болгондон кийин ал талапкердин биринчиден абирине койсок, себеби мамлекет башчыбыз кайра айтып атты. Сатпагыла, сатылбагыла деп.
президенттин сөзү бул сөздөрдүн падышасы. Эгерде ошол сөзгө дагы ошол түзүп берген шартка дагы ынанбай сатып алууга барган болсо, ал өзүнүн абийиринде сатып алуу болбой койгон жок. Таптакыр таза өт десек, анда калп болгон болот. Биз ошол барбасак дагы пикир алышып, аралашып турдук. Ошол эле кээ бир топ болгон, ар бир шайлоодо катышып өзүнчө добуш алып берип, кандайдыр бир пикир жаратып калган топ же инсандар дейбизби, өзүлөрүнүн сунушун айтып, талапкерден каражат алып таркаткан учурлар дагы болбой койгон жок. Ошол мезгилде башка дагы ыкмалар дагы, мындай айтканда, шайлоонун ар бир шайлоонун өзүнүн уникалдуу жактары бар. Башка дагы технологиялар колдонду. Шайлоонун өйдө ылдыйлары боюнча маселе көп, сөздөр көп. Канткенде эми ошол элдин катышуусун мындай ушу талаптагыдай жасаса болот. Эмне үчүн эл келбей койду деп ойлойсуз? Туура айтасыз. Эми басымдуу бөлүгү келбей койду да ошо. Туура, басымдуу бүгүнкү күндө аябай актуалдуу кечээ курултай деп айтылып атпайбы? Антканда биз катыштыруу камсыз кыла алабыз. Туркиянын, башка мамлекеттер мисалын келтирип атат. Ошо президент ошол жерде да эксперимент кылып көрдү. Делегаттар гана кимиңер шайлоого катыштыңар эле, баары катыштык деп кол көтөрүштү деп айтылып жүрөт. Анан кийин тактап көрсө катышпаптыр. Бул баягы пенделик. Мен жеке өзүмдүн оюмда, сунушумда, өзү биз бүгүнкү күндө базар экономикасында жашап аткан коом катары деги эле саясатчы болом дегенби, жөнөкөй инсанбы, ишкерликтеби, башкадабы, ар бир инсандын өзүнүн баасы болуш керек да. Ал кантип бааланат? Мисалы, билимине жараша 5 балл, тажрыйбасына жараша 2 балл, демилгесине жараша 3 балл, шайлоонун жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катыштыңбы 2 балл, жогорку кеңешке катыштыңбы 5 балл. Бул мисалы түндүк системасында Эрнст Кыязовдун баасы мисалы 95 балл. Демек, бул активдүү жаран, бул келечектүү инсан деген дагы бир сунуш бар да. Балл менен бааланганда ал кредит алганы барабы, ал жөнөкөй пособие алабы, же сыртка мигрант болуп чыгабы, же мамлекеттик кызматка барабы, ошонун ичинде шайлоого болгон балл эске алынып, инсан дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезип, менин баалоомдо мага болгон баанын ичинде шайлоого болгон катышуум дагы эске алынат экен деген да бир көз карашым бар да, экономикалык жактан алганда. Себеби бул бүгүн эле чыккан жок. Себеби өлкө мамлекеттерде инсандар өзүн өзү баалап көрөт. Менин баам канча турат экен деп. Анан дагы мындай бир пикир бар да. Парламентибизди карасаң, улам эле баягы эле өңдөр, кайра эле улам эле мындай ошо парламент ошонун мындай менчигинде болуп эле кадимкидей эле ар бир чакырылышта келип аткан депутаттар бар. Ошолордун бир көрөйүн деген көзүбүз жок дегендей ушундай эмоционалдык баа берүүлөр дагы бар. Анан өзү шайланган аз келгенсип, анан баласы, анан небереси дагы келип атат деген нааразычылыктар бар. Ошол нерселерди жоготуш үчүн мындай депутаттар мындай 1-2 жолу шайланса эле болду, калганы шайланбай эле койсун дегендей бир атайын эрежелерди киргизиш керекпи? Ошону киргизсе туура болот го деген пикирди айткандар да бар да. Кандай ойдосуз? Андай албетте коомдо ар кандай пикирлер бар. Эми бул конституциялык норма менен шайланууга жана шайлоого укуктуу деген норма менен кабыл алынып, конституциялык мыйзам менен жөнгө салынган тартип. Ошондуктан ким шайланып келген болсо, бул элдин баасы, элдин пикири, биз аны менен ынанышыбыз керек. Сиз мамлекеттик мүлк фондусун жетектеп калдыңыз 2 жыл, 2 жыл толук жетектеп. 2 жыл жетектеп калдыңыз. Эмне иштерди кылдыңыз реалдуу түрдө? Негизи эле бул сиздин тишиңиз өткөн тармак бекен? Эми мамлекеттик мүлк фондусу дегенде бул баягы мүлк маселеси, менчиктештирүү маселеси, мурда кийин
ким кандай мүлктү кантип менчиктештирген маселеси мына азыр баары эми калкып чыгып атпайбы? Ошондой талаштар бар. Эмне конкреттүү көзгө көрүнөрлүк иштерди кылдыңыз, бир кыскача айтып коесуз? Бул негизи мамлекеттик мүлктүн функциясы бул мамлекеттик мүлктү эффективдүү башкаруу, менчиктештирүү процессин жүргүзүү, ошондой эле аренда, ижара боюнча иш алып баруу негизги багыттарынын бири. Ошол багыттар боюнча алгылыктуу иш аткарганга жетиштик десем жаңылышпайм. Мамлекеттик мүлктөгү ичиндеги маселе бул менчиктештирүү маселеси. Туура учурунда эгемендиктү алганда менчиктештирүү бул массалуу түрдө болгон. Тилекке каршы ал мезгилде кандай бир укуктук база же конкреттүү мындай тартиптер кээ бир учурларда жок болгон. Ошондон улам туура эмес менчиктештирип кеткен учурлар көп эле кездешет. Соңку кезде ушул баланча ишкананы, баланча бала бакчаны, баланча имаратты мамлекетке кайра кайтарды. Ал имараттын суммасы баланча миллион экен деген сыяктуу ушу кайтарып алуулар болуп атат да. Ушу сиздин тушуңузда деле ушундай маселелер бар беле же Албетте. ага саясий эрк, саясий бир чечим тоскоол болдубу же эмне тоскоол болду дегендей? Мен учурумда дагы бир топтогон соттошуп Же болбосо азыркы ошо мамлекетке кайтарылды деген нерселерде мындай мыйзамсыздыктар жокпу, мындай жөн эле популизм эмеспи деген суроону да эске алсаңыз. туура айтасыз. Биринчиден айта турган болсом, мен иштеп жаткан учурда биринчилерден болуп Бишкек шаарында жайгашкан Сары Өзөн базары. Ушул менин жеке демилгем менен кайтарылды. Себеби абдан көп жылдан бери соттошуу процесс жүрүп жаткан экен. Бул учурдун акционердик коомдун жери болгон, анан баалаганда башка болгондо туура эмес өтүп кеткендиги анык. Сот бул жерде соттордон дагы көп нерсе көз каранды да. Бир топ убакыттан бери созуп келген экен, анан кийин бирок жыйынтыгында мамлекетке кайтарылды. Туура, юридикалык жак менен алып караганда ар кандай учурлар бузулгандыгы себеп болуп кайтарып жаткан учурлар жок эмес. Эгерде менчиктештирүүнүн дагы өзүнүн түрлөрү бар да. Биринчи бул эгерде ачык конкурстук менчиктештирүү болгон болсо, анда мамлекет ошонго ынанып, ошонго ылайык коет. Тигил же бул жерди же базаны бул конкурстук менчиктештирүү. Ким көп каражат берген болсо, алып каалагандай иштете бериш керек. Бул туура эле жол. Экинчи багыттуу. Мисалы автобекет деп коелу. Кайтарып атпайбы? Автобекет багытында менчиктештирилгенден кийин ал автобекет багытында иштеш керек. Эгерде профилин өзгөрткөн болсо, ал ошол менчиктештирүү процессин жокко чыгарып кайтарууга акылуу. Парламентте агрардык комитеттин төрагасы катары иштепсиз. Эми агрардык багытта бүгүнкү күндө эң орчундуу маселе эмне десе, ошо менимче ошол бүгүнкү күндө баягы эле айланып келип суу маселеси, суу тартыштыгы, ичүүчү таза суу же болбосо эгин-тегинге колдонгон суу, ага сарамжалдуулук же болбосо кайдыгерлик деген маселе дерлем да. Мисалы таза суу. Бул бир канча жолу тиги фильтрден өтүп келген колубуздагы табигый суу. Конкреттүү биз иче турган сууга токтоло турган болсок, илимий изилдөөлөрдө айтып келет. Суунун сапаты тилекке каршы төмөндөп баратат. Суунун запасы тилекке каршы азайып баратат. Бул эмнеден? Бул глобалдык жылуулук. Ошонун ичинде биздин Борбор Азия. Борбор Азиянын ичинде ичинен Кыргызстанда таза суу маселеси бүгүн алдын ала ойлоно турган учур. Тоодон, мисалы мөңгүдөн арзыбаган 3-4% биз ичүүчү суу пайдалансак, негизинен жер астынан чыккан сууну пайдаланат. Жер астындагы суу жылдан жылга төмөндөп баратат. Анын кесепети албетте пайдалануу көп. Туура эмес багытта. Ошондой эле бул жерде эң негизги маселенин бири бул саркынды суу. Техникалык суу. Техника, саркынды суу, андан кийин саркынды суудан тазаланып чыккан бул техникалык суу болот. Таза суу көп айылдарга жеткирилди. Жыйынтыгында ар бир үйдө
же душ болуп атат, же кир жуучу машинаны коюп атат, же мындайга даараткана кылып атат. Андан чыккан суу кайда барат? Жерге сиңет. Мынакей жөнөкөй эле мисал. Жерге сиңет, анан ошо жердин катмарынан жанагындай скважина менен же болбосо жанагы көлмөлөргө атайын мындай бир водоемдор болот. Анан ал сууну эгин тегинге пайдаланат. Албетте. Алыс барбайлы. Эгин тегинди биз кайра жейбиз дегендей. Туура айтасыз, алыс барбайлы. Мисалы Бишкек шаарындагы эле ошол саркынды сууну тазалоочу жайдагы бүгүнкү күндө реконструкцияга муктаж. Реконструкция башталды, жаңылышпасам. Себеби сиз айткандай шаардын канализациясы менен келген бүт бардыгы ошо топтолот ошол жерге. Анын ичинде медициналык дагы бар, химия дагы бар, автомойкасы дагы бар. Бүт барып топтолот. Тилекке каршы толук кандуу тазалоодон өтпөй туруп, анан сиз айткандай айдоо талаага суу каткатары кетип атат. Андан өсүп чыккан жер жемиш болобу, башка болобу, ичинде ар кандай оор сыркоону козгой турган учурлар пайда болуп атат. Бул биринчи деген. Экинчи дегенде тегерек чекесиндеги шаарларда эле жаңы конуштарда тилекке каршы 90%-ында саркынды суулар тазалоочу очистной сооружение жок. Андан чыккан суунун бардыгы барып туруп грунтовый сууга түшөт, жер астындагы суу. Жер астындагы сууну биз тартып алып артезиан деп жана башка деп ичип атабыз. Бул ооруну козгоп, зыяндуулугун тийгизе турган маселе. Демек маселенин баары жана сиз айткан жерде жанагындай жакшы тазаланбайт деп атпайсызбы? Аны эмне кылыш керек экен? Бир жерден же техника сатып алыш керек, же ошондой система таптаза кылып тазалоочу мүмкүнчүлүк демек бизде жокпу ошондо? Мен азыр бүгүнкү учурда абдай изилдеп көрүп мындай бир пикир болуп атат бул багытта. Бизде 3 багытка бөлүш керек тазалоону. Бул биринчи химиялык. Бул чоң заводдордо химияны пайдаланган жерде, ошол жерде ордунда тазаланып, кайра чыккан техникалык суу, ал 90% болобу, 95% болобу, кайрадан ошол техника, ошол өндүрүшкө иштеш керек, тынымсыз. Башка жака тарабаш керек. Башка жака кетпей, ал башка жактан таза сууну пайдаланбай, ошол эле сууну кайра иштетип, максимум айтканда мүмкүн болушунча. Ошондо үнөмдөө. Экинчиден химиялык тазалоо. Бул ошо ар бир автомойка бүгүн сиз айткандай порошокту колдонуп атат, эмне деген гана нерсе колдонуп атат, бардыгы барып туруп топтолот. Ошону ар бир автомойка ордунда тазалоочу системаны орнотуш керек. Бул башка мамлекеттерде бар. Техникалык талап бар. Эгерде автомойка ачам деп атасың, ошондой тартип болбосо, заң уруксат бербейт. Андан кийин албетте биологиялык тазалоо. Эң уникалдуу бул биологиялык тазалоо. Ошол эле курорттук зоналар болобу, көлдүн тегерегинде мисалы, мен ошо депутат болуп турганда Экмат Журакбаев депутат экөөбүз демирге көтөрүп, биосфералык территориядын чегинде жайгашкан курулмаларда сөзсүз түрдө саркынды суулар тазалоочу курулма болуш керек. Заманбап деп киргизгенбиз. Ошондо биз да изилдеп статистиканы көтөргөндө 1500дөн ашык ар кандай дем алуучу жайлар бар. Пансионаттар, кичи, чоң. Көлдүн тегерегиндеги жайгашкан ошол пансионаттардагы 90%га жакыны иштебейт десек жаңылышпайм. Жана тазалоочу системалар ошол мезгилде. Себеби бүт баягы Союз убагында кушка деген системалар иштейт, механикалык. Андан бери урматтуу президентибиз да указ чыгарды. Бүгүнкү күндө жылыш бар. Бирок аны көзөмөлдөй турган орган ким? Бул экологиялык техникалык инспекция. Жаратылыш министринин астындагы. Алар физикалык жактан жетишпейт. Штраф салып атат, жаап атат, башка болуп атат. Элементардуу техникалык регламент жок. Анын чыккан саркынды сууну тазаладык, коет турат, иштеп атат деп коюшу мүмкүн сиз барсаңыз. А бирок аны аныктай турган ким? Адис. Адис андан чыккан суунун сапатын карап, канчалык пайызда зыяндуулук бар, канчалык пайызда тазалануу бар. Ошонго ылайык санкциясын коюш керек, ошонго ылайык тартипке келтириш керек. Жанагы ысык көл кыргыз бермети деп аябай мактанабыз го. Ошол ысык көлгө негизинен ошол тегерек четтеги тоолордон суулар агып түшчү. Соңку кезде дыйканчылыкка, эгин тегинге буруп кетип, негизинен ошол акыркы кезде ошол пансионаттардан колдонгон саркынды суулар, таза эмес суулар ушу көлгө куюлуп атат деген маселени айтып атасыз. Туура айтасыз.
Туура айтасыз. Эң туура маселе, себеби уга учурунда 60тан ашык дарыя куюп турчу көлгө, ысык көлүбүзгө. Бүгүн тилекаш ошол 2 эсеге кыскарган, мен жаңылышпасам. Анын ордун ошол пансионаттардан чыккан саркынды суулар кирип атат. Анын ичинде азот, анын ичинде фосфор, анын ичинде ошол эндемикалык балык жана башкаларды зыян келтирүүчү заттар чогуу кирип атат. Канча миңдеген тоннаны алып чыкты, мисалы жаңы бийлик келгенден бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вадалаздары. Бул жөнөкөй элементардык жаратылышка экологиялык болгон маданият. Ошондуктан бул өтө чоң бүгүнкү күндө мен глобалдык темалардын бири деп эсептейм чеке. Бул боюнча министрлер кабинети чынында анализ кылып, өзүнүн сууга болгон мамилени түп тамырдан менен карап чыгуу зарыл деп ойлойм. Мөңгүдөн чыккан суу, жерден чыккан суудан баштап пайдаланып, кайра аны техникалык суу катары пайдалануу. Шаарда жылдан жылга тартыш. Суунун тарифин, техникалык суунун тарифин 2ге бөлүп караган болсо, техникалык суу мисалы 2 сомго арзан болсун. Жөнөкөй таза суу 5 сомго кымбат болсун мисалы. Ошондо пайдалануучу айла жоктон тиги техникалык сууну пайдалануу аракетин издейт. Өзүңүз айткандай, мына суунун таңкыстыгы жылдан жылга күчөп атат. Мына Өзбекстанда суу көйгөй 6,5 миллиард кубка аз суу топтолду деп өзүнүн бир маалымат базасында айтты. Иран өлкөсүн айтсак, мына Иранда дагы суу таңкыс, ошол бир бүтүндөй бир элди башка жака көчүрөлү, анткени суу жок болуп атат деп атат. Мына Иракта суу тартыштыктан, суу жетишпестиктен биз өзүбүздөгү нефтини бере, эми нефтиси бар, суусу жок да. Нефтини берели, Түркия сен мага бизге суу бер, биз нефти берели деген аргасыз болуп атат, жалдырап атат. Ошондо биз сууга болгон мамилени кантышыбыз керек? Биз анткени бизде мына кошуналарга өзүбүздүн гэстерибизди кошо толгондо жана аны кое бергенде ушу силер менен макулдашалы, чогуу аракет кылалы деген бир чети бул туура элеби, же биз өзүбүздүн сууга өзүбүз ээлик кылып, өзүбүз кожоюн болуп ошондой кылышыбыз керек го дейм да, могу суу таңкыстыкты эске алып. Эми конкреттүү акыркы маселеңизден баштасак, бул эми Союз учурундагы мындай бекилип калган келишимдер. Эми ал мезгилде Союз 15 республика, баардыгыбыз бирдейбиз, бири-бирибизге көмөк көрсөтөбүз. Баягы верховье, нижовье деген түшүнүктөр бар да. Ошондуктан мисалы Казак республикасына, же Өзбек жана башка коңшу мамлекеттерге бизден чыккан дарыянын конкреттүү бөлүмдөрү берилген келишимдерге ылайык берилет жана берилип туруш керек. Ошолордун акысы бар деген сөз. Бар деген келишим. Ошол эле мезгилде ал бүгүнкү күндө суунун айтылып келген убагында баягы суу алтынга тете болот деп. Бирок жакында барат ошойбуз. Бирок жанагыдай эле маселе тетиги Өзбекстанда чыккан газга, көгүлтүр отко, казактардын жана мунайына биздин да акыбыз болсо жакшы болот эле дегендей. Туура, эгерде мисалы сиз айткандай мисалдар дүйнөлүк коомчулукта көтөрүлүп аткан болсо, эмне үчүн бул бизде көтөрүлүшү мүмкүн келечекте? Мынча миллион куб суу кетип атат. Сүйлөшүүлөрдүн, компромисстердин, ынандыруулардын маселеси. Албетте. Бул дипломатия. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр баягы чек ара маселеси баары такталып, чечилип бүткөн. Буну Борбор Азия мамлекеттери жолу бирге ойлонушу керек. Мына сиз айткан Тажик республикасы, Өзбек республикасы сууга болгон таңкыстык жылдан жылга күчөп баратат. Ушул максатта, ушул багытта бирге пикир жаратып, бирге ой жүгүртүп, бир стратегияга токтолойлу. Бириси бул гумандуулукту талап кылган маселе болуп калат го акыр аягында келип. Бизде эле суу болсун, тигил жакта суу жетпесе кырылмактан өлүп калсын деген мамиле дагы бир чети. Албетте ал туура эмес. Себеби бул экологиялык миграция. Экологиялык экспансия болушу мүмкүн. Ошондуктан азыртан дегеним, мисалы суу бул өмүрдүн булагы. Суу менен бардык нерсе байланышкан. Суу болбосо ошо миллиондогон, миллиарддаган калкы бар мамлекеттердин эли кайда агат? Албетте шарты бар жакты көздөп аракетин кылат. Мынау
экология маселесин айтып атпайсызбы? Ушул биздин тоолорубуз бар, туристтер келип суктанат, башка болот, көлүбүз бар, табиятыбыз бар деп айтабыз. Туризмди өнүктүрүш керек дейбиз. Кышында болсо лыжа базасы, жайында болсо жайдагыдай туризм дегендей ошону айтып калабыз. Бирок ошол нерселерди да сактап, андан түшчү кирешелерди дагы мындай эске алып дегендей, экологиянын сакталышын да эске алып, ушул балансты кандайча биз сактасак болот? Мамлекеттик деңгээлдеги мамилени айтып атам. Эгер мамлекеттик деңгээлде маселени карасак, экология менен туризм айкалыштырып карай турган болсок, турист деп эле баягы дарбазанын баарын ачып койбостон, мисалы конкреттүү туристтерге багытталган, ошонго ылайык сервис менен камсыз болгон, инфраструктура камсыз болгон базаларга көбүрөөк көңүл буруу зарыл деп ойлойм. Бул ким? Бул Европа, бул Корея, бул мүмкүн Кытай, капчыктуу, бул башка мамлекеттер. Себеби экология да биз үчүн өтө маанилүү. Канчалык адам тоо ташка чыгабы, башка жерге барабы, биз аны көрүп эле атпайбызбы? Таштанды жана башка элементтардуу маданият. Аны биз албетте эшигин аттап төрүнөт демекчи, өзүбүз ошол маданиятты күчөтүп камсыздандыруубуз зарыл. Экология болгон жөнөкөй эле мисал. Бишкектен мисалы Ошто көздөй автоунаага чыктың, жолду карасаң бүт баклажка жана таштанды. Эми мен мисал катары өзүмдү бала чакамда чыкканда жашынакай бир баштыкты алып, эмне таштасаң дагы суу ичесиңби, башка кыласыңбы, ушунга таштайсың. Барганда да, кайтканда да келип бир таштандыга таштайсың. Бул оор эмес да. Ошондой эле милдеттемени ар бир жаран сезиш керек. Бул биздин мамлекет экендигин. Биз үчүн келип сенин короңду таштандыга булгасаң, сен үчүн келип кошунаң тийиштирип бербеш экендигин. Ошондуктан экологияга болгон мамиле бул өзгөчө болуш керек деп ойлойм. Туризмге келгенде бул ошол инфраструктура, табият жана башка. Бүгүн бизде чынында тоо туризм, трек, лыжалар жана башка келечеги чоң. Ошол рафтинг жана башка дегендерчи. Басымды көбүрөөк ошол жака жасап, алар келгенде дагы башка нерсеге да кызыга турган болуш керек да. Бул тарыхый жерлер. Мисалы органикалык өлкө, органикалык аймак. Мына ушул жерден өнүп өскөн эмне жер жемиш болбош үчүн бул бир да химия жок. Ошо алма чирип аткан, жерде жаткан, өсүп аткан. Жөнөкөй эле мисал, мен мына жана айтылгандай жаңгак. Грек жаңгагы деп айтылып келген. Мына бүгүнкү күнү урматтуу Камчы Кыдыршов айткандай, ушунда кыргыз жаңгагы деп. Бул пропаганда кылыш керек. Мен ушул жаңгак жөнүндө да мыйзам жазгам, плантация деп. Ошондо илимий изде караганда миллиондогон жыл мурун жаралган деп жүрөт. Бул китептерде ачык маалыматтар да бар. Бул кантип жаралган, кантип гүлдөйт, кантип мөмө берет, анын мөмөсү кандай эмнелерге дары жана эмнелерге пайда жана башка. Экологиялык туризмди мүмкүн болушунча ошол экологиялык табигый өскөн өсүмдүк жана башкалар менен айкалыштырып, бир кластер дейли да, мүмкүн кластер деген бир жакшы термин болуп атпайбы? Айыл чарба багытында кластер жана башка деп. Ошондой эле туризм багытында да кластер. Бул аймак экотуризм, экологиялык. Бул аймак тоо туризм. Бул аймак мисалы ысык көл туризми деп. Себеби физикалык жактан мисалы миллиондогон турист келсе, көлгө мисалы батыра албайсың. Же башка аймакка батыра албайсың. Ошонго ылайык инфраструктураң жок. Бул деген сөз эми жөнөкөй сиз менен айтканда кайсы бир өлкөлөргө мисалы үчүн туристтер атайын тала болуп эгилген гүлдөрдү көрүш үчүн барышат. Же болбосо бир чай плантацияларына барышат. Атайын ошо чай кантип же банан плантацияларына барышат. Анын сыңары бизде дагы эми туристтер келгенде эми могул жерде жаңгак токою бар экен, жаңгак плантациясы бар экен деп анан киргенде анын тарыхына да кызыгып, билип, окуп, ошону да кызыктыралы деген ой. Айкалыштырып. Мисалы Баткенге өрүктүн кантип айгүл гүлүн кызыккандар бар да. Биз кыргыз болуп жашап туруп,
барбаган жерлерибиз көп. Сырттан Европа Booking.com'га кирип, мисалы, орточо багыттагы туристтер карап, кайсыл жерде эмне өскөнү багытталып барган учурлар көп. Анысында интернеттин мүмкүнчүлүгү дагы көбөйдү дегендей. Максималдуу түрдө пайдаланыш керек интернеттин мүмкүнчүлүгү. Анан эми биз ушул подкасттын эми соңку бөлүгүнө келип калдык. Көп көйгөйлөрдү айттык. Саясий, социалдык, экономикалык, ар кандай көйгөйлөрдү айттык. Ошо көйгөйлөрдү айланып келип эле ким чечет? Адам чечет. Адам киши чечет. Адамдын демек тарбиясы, тигиге буга мамилеси, экологияга, саясатка, мындай адеп ахлак, урдабаш керек, түз жүрүш керек, таштанды ыргытпаш керек, алдабаш керек дегендей маселеде муну айланып келип эле адам жасайт экен да. Келип эле тарбия маселеси. Мына сиз өзүңүз мындай көп маселелердин чечүү жолдорун айттыңыз. Өзүңүз үй бүлөдө балдарга кандай тарбия бересиз? Эмне менен тарбиялайсыз? Театрларга барып турасыңарбы? Чогулуп алып китеп окуйсуңарбы? Манас айтып бересизби? Комуз черткиле дейсизби? Же баягы көпчүлүгүбүзгө баягы көйгөй болуп аткандай балдарыңызды баягы телефон эле тарбиялап атабы? Эң туура маселе айтып атасыз. Эң оболу бирөөгө акыл үйрөтөрдөн мурун өзүңө үлгү болуш керек дейт го кыргыздачы. Же андай бир. Ошондуктан тарбия маселесине келгенде, албетте бул өтө маанилүү, өтө орчундуу маселенин бири. Мен 4 кыз 1 уулдун атасымын. Мүмкүн болушунча өзүм тарбиялап, апасы экөөбүз багытка аракет кылам. Бүгүнкү күндө бир эле мисал келтирейин. Менин кызым 2 класста. Таланттуу, өзү ырдайт, мындай айтканда. Бирок моюнга алыш керек, тилекке каршы орусча сүйлөп, орусча мындай болуп калды. Анан мен ар кандай ыкмаларды аракет кылып көрдүм. Кызыктырып көрдүм, мисалы, суранып көрдүм дегендейчи, кыргызча сүйлөшөлү деп. Аракет кылат, бирок баягы бул убактылуу болуп калат экен да. Мен кеч келип жанында отурдум. Бирок үйдө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Бирөө ошондо азыр эмне бизде жакшы болуп атат? Маданий кино тармагы. Кыргыз кинолору жакшы. Таасирлүү кинолор чыгып атат. Мен 1-2 киного өзүм менен кошо алып барып көрсөттүм. Орусча сүйлөсө дагы, бирок ошол кинону көрүп, ички дүйнөсү менен сездиби, ички дүйнөсү менен өткөрдүбү, түшүндү да, эмне мааниде экендигин, кандай экендигин, баягы оң карман, терс карман деп. Мисалы, акыркы учурда Акыркы дем деген бир аргымак жөнүндө кино чыкты. Ошоңо барып ыйлады, мындай айтканда. Бул жаштык эмоция. Андан мурун дагы барган учурларыбыз болду. Ошондуктан кино аркылуу дагы тарбиялап көрсө таасирдүү болот экен деген ойго келдим. Деги эле билим берүүдө, деги эле тил маселесине келгенде, тил ар бирибиз мамлекет кызматта болобу, жөнөкөй жаран болобузбу, мүмкүн болушунча көбүрөөк кыргыз тилин өнүктүрүп, өстүрүп, пайдаланып, анан балдар үчүн кыргызча ар кандай чыгармачыл мультфильм дейбизби, кино тармагында ушуларды пайдалануубуз керек экен. Негизи ушу аттуу баштуу адамдар бизде саясатта, маданиятта, искусстводо, өнөр адамдарындагы негизи баары эле аттуу баштуулар негизи айылдан эле чыкканбыз да. Айылдан эле чыгышкан дегендей. Анан бирок мындай балдарына келсең, ушу шаарда өсүп калып эле анан орусча сүйлөп калышат да. Ошол эле учурда буга дагы бир контраст. Чет өлкөдөн, Жапандан, Европадан чет өлкөлүк жарандар келет дагы өздөрүнө максат коюп, 6 айда, 1 жылда кыргызча кадимкидей кадыресе сүйлөп калышат. Демек мындай болот экен да дегендейчи. Анан ошого менимче жоопкерчилик ошо баланын өзүндө эмес, ата эненин өзүндө да болуш керекпи? Кирген чыкканда кыргызча сүйлөп, кыргызча давай пойдем дебей, жүр кеттик деп, мисалы үчүн ошогон күнүмдүк сөздөрдү кыргызча сүйлөөгө мындай көп деле нерсе талап кылынбайт го дейм. Ата энеде дейм да жоопкерчилик. Албетте, биз баягы конкреттүү пенде, коом, анан ата эне жөнүндө пикир болот. Ошондуктан албетте жоопкерчилик ар биз өзүбүздө. Аракет кылсак сөзсүз айла жок, ошонго ынанат дегендей. Аракетти кыла беришибиз керек.
ошол мезгилде коом орусча мындайча айтканда мектеп бала бакча дегендей бул дагы жаман эмес. Эми бизде конституциялык норма эки тилдүү расмий жана мамлекеттик тил. Бирок өзүңдүн эне тилиңди эч качан унутпаганга, эч качан аны жээрибегенге аракет кылыш керек, аны өнүктүрүш керек. Эми Мирлан мырза, баягы кантип оокат өтүп атат? Сиз эми баягы ушул депутат болдуңуз, мамлекеттик мүлк фондун башкардыңыз, мындай кызматтарда иштедиңиз да. Анан ал кызматтардан кеткенден кийин эле коомчулукта, эл көзүндө мындай ал киши кайда, эмне деген сыяктуу суроолор пайда болот. Мындай кандай, эмне оокат кылып атасыз, кандай Рахмат. дегендей. Туура, бизде айрыкча Кыргызда эми кызматта жүрүп кетсең эле пикирлер пайда болуп баштайт. Оң тескери дегендей. Эми Кудайга шүгүр, жаратканга миң мертебе шүгүр. Рызкыбыз Алладан демекчи, өзүгө ылайык турмуш тиричилигибиз өтүп атат. Бүгүнкү күндө ошо өндүрүш тармагында бетон чыгаруучу бир жоопкерчилик тармагында ишканада иштеп жатам. Бул биринчиден. Экинчиден, кайдерде болбосун, ким болбосун дагы аракет кылса, Кудайым рызкыны берет. Аракетти кыла беришибиз керек. Ошондуктан турмуш тиричилигим Кудайга шүгүр. Олуттуу мындайча айтканда бизнес тармагы жана башка бизде болгон эмес, андай дагы жок. Ушул өзүдүн алган билимге, тажрыйбага, мамилеге жараша кызмат кылып, аракет кылып, ошол жерден рызкы таап, бала чакабызды багып келе жатабыз. Негизи шаар турмушу менен же айылда кандай бир мал сал. Албетте, эми кыргыз болгондон кийин 4 түрлүк малдан да калыс эмеспиз. Мен өзү жана башында айтып кеткендей жылкы баласына жакынмын. Бүгүнкү күндө айылда кармаган атым бар. Бул жерде дагы достор менен бирге кылган бир алардын бир чарбасы бар. Ал жерде дагы барып келип дегендей ушундай учурлар бар. Негизи бул кыргыз үчүн мал дөөлөт. Мирлан мырза, суроолорун берип бүттүм. Атайын келип, убакыт бөлүп, ушундай пикирлешкениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздө тынчылык, ишиңизде ийгилик. Чоң рахмат, сизге да ийгилик каалайм. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.